Эфирде аймактар программасынын кезектеги чыгарылышы сиздерди Талас облусунун аймагынан алынган маанилүү маалыматтар менен тааныштырабыз. Студияда мен Норузбек Шабдамбек уулу, саламатсыздарбы? Талас облустук электр тармактары ишканасы кыш мезгилине даяр. Эскилиги жеткен зымдарды жаңы заманбап сип кабелдерин алмаштыруу иштери жүрдү. Кызматтык үйлөрдөгү шарттар. Милиция кызматкерлери кызматтык үйлөрдө жашап жатат. Кызматтык үйлөр негизинен бардык шарты менен курулган. Бул Таласта картошканын түшүмү мол, дыйкандар түшүм жыйноо менен алек. 50 тонна ашык деп ожидание кылып атабыз, анан тараза көргөзөт. Талас облустук электр тармактары ишканасы кыш мезгилине даяр. Учурда оңдоп түзөө жумуштары 98%га аяктап калды. Тармакта негизинен эскирген электр карагайларын жана электр зымдарын алмаштыруу, жаңы көмөк чордондорун коюу, кубаттуулугун жогорулатуу үчүн оңдоп түзөө иштери жасалды. Областа 54.859 кардар бар. Облус калкы бир жылда 495 миллион киловатт-саат электр энергиясын керектейт. Талас облустук электр тармактары ишканасы көз кыш мезгилине даярдык иштеринен соңку жумуштарын жасап жатат. Маселен, Талас шаарында жайы менен эскилиги жеткен электр карагайларын, ошондой эле аба чуалгаларын алмаштыруу иштери жасалды. Жалпы Талас шаары боюнча 20 электр карагай алмаштырылса, 11 чакырымдан ашык жогорку кубаттуулуктагы электр зымдарына алмаштырылган. Ушундай эле жумуштар Талас облусунда дагы жасалды. Жалпысынан 2700 чакырымга жакын жаңы аба чуалгалар алмаштырылды. Алмаштырылып жаткан аба чуалгалары 10 киловольттук кубаттуулукта электр энергиясын үзгүлтүксүз жана жогорку ылдамдыкта берүүгө шарт түзөт. Талас шаарында 10.895 абонент бар. Күн санап электр энергиясына болгон суроо талап өсүүдө. Мындан улам калкты өзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыз кылуу үчүн эскиргендери жаңы жабдууларга алмаштырылууда. Талас шаары боюнча кышка дайындык иштери кызуу жүрүп атат. Эски карагайларды алмаштыруу боюнча 30 дана эле, бүгүнкү күндө 20сы аткарылды. Анан калганын дагы аткарабыз. Буюрса, кубаттуулугун жогорулатуу боюнча бир көмөкчөрдөн бар, ал да аткарылып калды. Азыр өзүңүздөр көрүп тургандай шаар ичиндеги эскилиги жеткен зымдарды жаңы заманбап сип кабелдерин алмаштыруу иштери жүрдү. Талас облусу боюнча 4 чакырымдан ашык 10 киловольттук аба чуалгалары жаңысына алмаштырылды. Заманбап аба чуалгалары ар кандай аба ырайына туруктуу болуп, электр энергиясын коромжусуз жеткирет. Капиталдык курулуш багыты боюнча 4,5 километр аба чуалгысы ишке кирди. 10.04 чуалгысы боюнча жалпы 39 километр аба чуалгысы реконструкциядан өттү. Кардарларыбызды биздин ишканадагы үзгүлтүксүз сапаттуу электр энергиясы менен камсыз кылууга багыттап ушул иш аракеттерди жасап келатабыз. Жалпылап айтканда, облусубуз боюнча биздин ишкананын жасаган жумуштарында жаңылоо иштери дагы абдан чоң багытта иш жүрүп жатат. Талас облусу боюнча жалпы ар кандай кубаттуулуктагы 25 көмөк чордону бар болсо, бөлүштүрүү тармагында 1476 трансформатор бар. Облус боюнча быйыл 8 дана жаңы трансформатор орнотулса, кубаттуулугун жогорулатуу үчүн 2 трансформатор оңдоп түзөөдөн өттү. Облуста жогорку чыңалуудагы 25 көмөкчү чордону бар болсо, акырындык менен заманбап жабдууларга алмаштыруу иштери жүрүп жатат. Өзүңүздөр билгендей, бул подстанция 1964 жылы ишке киргизилген. Бул 10 киловольттуу май өчүргүчү. Мына биркасынан, заводдун биркасынан көрүп атасыздар, ошо 64 жылкы ушул күнгө чейин иштеп келатат. Быйыл 60 жылда. Анан бул советтик оборудованиялардын заводдон берген гарантийный убактысы 25 жыл. Бул уже 3-чү срокту иштеп жатат да. Кудай буйруса, мунун ордуна жаңы оборудованиялар келди. Сиздерге көрсөтүп коелу. Мынакей. Россия өндүрүшүнөн чыккан
Самара электрошит деген завод бар. Ошол заводда өндүрүлгөн жаңы вакуумдук 10 киловаттык өчүргүчтөр. Бул Крымдан отходящий болуп чыккан линиялардын башка дагы дополнительный башка защиталары өзгөчөлүктөрү бар. Мурда биз земляной защита, анан МТЗ деген защита менен гана выключательдер өччү. Азыр ар бир выключатель өзүнүн башка защиталары менен да өчүп, мурдагы советтик оборудованияга караганда бул кыйла жаңы технологиялар менен камтылган да. Талас облусунда 54.859 кардар бар. Жылына 495 миллион киловатт-саат электр энергиясы керектелет. Алдыдагы кыш мезгилинде калкты үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздоо үчүн энергетика ишканаларында даярдык күчүндө. Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Бокошов, Зина Ахматова, Талас облусу. Талас шаарында кызыл тилкеден ашып, жерлерди өзүн билемдик менен мыйзамсыз ээлеп алгандар тартипке келтирилип жатат. Бул багытта иштер жүргүзүлүп, Талас шаары боюнча 400 турак үйдүн короосу жылдырылып, тротуарлар салынып жатат. Талас шаары боюнча 14 көчөдө кызыл тилкеден чыккан 400 турак жай, анын ичинде соода түйүндөрдө аныкталган. Алардын бардыгына түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, кызыл тилкеден чыккан курулуштар алынды. Кызыл тилкедеги курулуштар менен кошо 400дөн ашык электр карагайлар да жылдырылды. Бүгүнкү күндө кайра туташтыруу иштери жүргүзүлүүдө. Ал арада жолдор кеңейтилип, жөө жүргүнчүлөргө тротуарлар салынууда. Жыл этегине чейин Талас шаарындагы 14 көчөгө 50 километр тротуар салынат. Тротуардын өзүнүн ширинасы 2,40. Ички точно асфальты 2,25. Ошондо эки жагында бордюрду кошкондо ошо 2,40. Стандарт менен кетип баратат. Эки жолдун ортосу болсо, чоң асфальтка болсо, чисто 14 метр калып атат да бул жагы. Асфальттын калыңдыгы 3 сантиметрден 5 сантиметрге чейин болот да. Жалпы Талас шаары боюнча эми ушу октябрдын аягына чейин деп сурак алганбыз, ошого чейин бүтүргөнгө аракет кылабыз да. Буга чейин коомчулук өзүн билемдикке салып, каалагандай тосмолорду, турак жайларды, соода борборлорду куруп келген болсо, мындан ары башаламандыкка жол берилбейт. Президенттин жарлыгына ылайык кызыл тилкеден ашкан мыйзамсыз курулуштар буздурулуп, өздөрүнө таандык аймактан ашыкча чыгууга тыюу салынат. Каражатты Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич бөлүп берген каражаттан өздөштүрүп жатабыз. Бүгүнкү күндө шаарыбызда 7 фирма иштеп жатат. Адан тышкары дагы коммерческий предложениялар менен кайрылышып атат. Азыр алар менен дагы иш алып барганга алдында турабыз. Баягы архитектура менен мамлекет каттоо кызмат менен алдын ала макулдашып андан кийин салыш керек эле. Бирок тилекке каршы буга чейин өз билемдик менен ар кандай баягы туура эмес чийимден дагы кызыл китептер чыгып кеткен учурларды туш келип атабыз азыр. Президенттин жарлыгын ишке ашыруу максатында кызыл тилкеден ашып кеткен мыйзамсыз курулуштарды иретке келтирүү иштери уланат. Айрым баш ийбеген тараптар менен соттук иштери да жүрүп жатат. Чолпон Сабитова, Калмурат Мейманбеков, Зина Ахматова, Талас шаары. Кызматтык үйдөгү шарттар. Талас облустук ички иштер башкармалыгынын карамагында 10 кызматтык үй бар. Аларда ротация болуп келген милиция кызматкерлери үй бүлөсү менен жашайт. Алар үчүн зарыл шарттардын бардыгы түзүлгөн. Быйыл эле 4 ай аралыгында 5 милиция кызматкери кызматтык үй менен камсыз болушту. Мен 2024 жылдын апрель айынын башында Жалал Абадтан Талас облустук ички иштер башкармалыгына которулуп келгем. Азыркы учурда мамлекет тарабынан салынган ушул үйлөрдө жашап жатабыз. Шеркул Турганбаев Талас облустук ички иштер башкармалынын басма сөз кызматынын ага инспектору. 4 ай мурда бул кызматтык үйгө үй бүлөсү менен көчүп кирген. Буга чейин 2 жолу батир которгон кызматкер үчүн бул үйдүн берилиши ишине болгон жоопкерчиликти жогорулатты. Кызматтык үйлөр негизинен бардык шарты менен курулган.
Бұл бөлмелер менен таныштырабыз. Бұл биринчи бөлмө бұл кампа. Ал эми кийинки бөлмө бұл чоң залы. Биз кээ бир учурда жумуштан бүтпөй калган иштерди ушул жерде бүтүрөбүз. Ал эми бул жагы болсо конокторду тосууга ыңгайлаштырылган. Кийинки бул жер коридор. Коридор кенен болуп чоң болуп салынган. Бул жак болсо жаш балдардын бөлмөсү. Бул жакта балдарыбыз сабак караганга, анан жатып уктаганга толук шарттары бар. Негизинен ички иштер министри Улан Ниязбековдун колдоосу менен ушул ички эмеректердин бардыгы камсыз болгон. 6 ай мурда таласка ротация болгон кызматкерлер үчүн мындагы батирдин берилиши Ички иштер министрлиги кызматкерлерине болгон жакшы мүмкүнчүлүк. Анткени 6 айда 2 батирди алмаштырган үй бүлө үчүн кыйла эле кыйын болгон. Бул жерге келгенибизге 6 ай болуп калды. 6 айдан бери жашап атабыз. Аябай жакшы шартыбыз. Үй жакшы салыныптыр. Үй жылуу, муздаткыч, ысык суу, муздак суу, кир жугуч машинкабыз бар. Эшиктин алды балдарга аябай ыңгайлуу, кеңири балдар ойногон. Ушинтип жашап атабыз. Жакшы баары. Мамлекет тарабынан салынган үйдүн ичи кенен жана жылуу. Мындагы кызматкерлер үчүн зарыл шарттардын бардыгы түзүлгөн. 3 бөлмөдөн турган турак үй электр энергиясы жана меш менен жылытылат. Өзүм нарындан болом, Атбаш айылынан. 1 жылдан ашык таласка ротация иретинде отурулуп келгенден кийин 1 жылдан ашык 2 батир котордук. Бүгүнкү күндө өзүңүздөргө маалым болгондой квартирага отуруш деле бул бир кандайдыр бир ыңгайсыз абалдарды түзүп берет. Ошол себептен квартирада жашашта өзүңүздөргө маалым болгондой акча каражаты бир топ акча каражаты төлөнөт. Ал эми азыркы жашаган мамлекет тарабынан салынып берген үйлөрдө биз бекер жашайбыз. Бул кызматтык үйлөрдүн 5-өө Талас облустук ички иштер башкармалынын кызматкерлерине берилген. Бул үйлөрдү курууга мамлекеттик казынадан каражат бөлүнсө, үйгө керектүү техникаларды ички иштер министрлиги камсыздап берген. Жумушка тоскоолдук батир издеп, тоскоолдук болуп баягы кыйынчылык жаралбасын деп ички иштер министрлиги тарабынан жалпы бардык шарттар түзүлгөн. Жалпы область боюнча 10 кызматтык үй бар. Бул кызматтык үйлөргө сырттан баягы ротация иретинде которулуп келген кызматкерлер турат. Азыр айтып кеткендей, ошол үйлөрдүн бардыгында жашоого бардык шарттар толук түзүлгөн. Бүгүнкү күндө Талас шаарында Талас облустук ички иштер башкармалыгына тиешелүү 1,5 гектар жер бар. Эми ал жерге да турак жай салуу үчүн аракеттер көрүлөт. Башкы максат милиция кызматкерлерине жеткиликтүү шарт түзүү. Бегайым Асымбаева, Калмурат Мейманбеков, Зина Акматова, Талас шаары. Таласта быйыл картошканын түшүмү мол. Талас районунун тургуну Руслан Атаканов 1,5 гектар жерге картошка айдаган. Учурда түшүмүн жыйноодо. Ал үчүн 40-ка жакын жумушчу алып, алардын акысы үчүн ар бирине 1300 сомдон төлөп жатат. Чогулган түшүмдү кампага сактап, картошкага болгон баа көтөрүлгөндө сатарын жергиликтүү дыйкан билдирди. Бул 1,5 гектардагы картошка таласынан дыйкан 50 тонна түшүм алам деп максат кылууда. Ал үчүн 3 түрлүү урук тигилген. Ал эми бул желе сортунда картошканын уругун дыйкан былтыр Ысык көл жергесинен алып келген. Башка аймактан алып келген уруктан быйылкы жылы мол түшүм алууда. Быйыл ошо 1,5 гектар жерге картошка айдалган. Анын быйылкы баа канааттандырарлык. Азыркы күндө ошол 15 сомдон 25 сомго чейин болуп атат. Эми 25 сом мелкий оптом Таластын базарындагы баа. Анан тиги Казакстанга алып кеткендер ошо 15тен 20га чейин алып кетишип атат. Бу жерде негизи 3 сорт эгилген, көлдөн келген уруктар бар, ошо желли. Анан бу жерде жергиликтүү желлиден бар,
ошо 2022 репродукция. Анан кичине жетпей калган жерине Пикассодон эгилген. Эми ожидаемый бир 50 тонна ашык деп ожидание кылып атабыз. Эми анан аны тараза көргөзөт. Бул жумушчулардын акысы үчүн ар бирине 1300 сомдон төлөнөт. Гектарлаган жердеги түшүмдү жыйноо үчүн бүгүн эле 40тан ашык жумушчу алышкан. Былтыр бир чөп болчу, беде. Анан быйыл бузулуп, анан быйыл уход берилди, тиешелүү удобрение берилди, анан отодук, чаптык дегендей, сугарылды. Ошо үстүнөн чыккан жокпуз. Анан наемный жумушчулар менен бүттү да. Өзүбүз мынча жерге жете албайбыз. Бүгүн жалпы 43 киши жалданылды. Эми берде грузчиктер бар, анан кийин ташый тургандар. Анан кийин тере тургандар бар өзүнчө. 1300 сомдон ар бири. Анан ташыганы өзүнчө баа. Султо Бакирова Айтматов район тургуну жумуш жоктугунан атайын 52 кишиден турган бригада түзүп, жаздан баштап күзгө чейин талаада эмгектенип киреше табышат. Бул жолу Калба айылына келип картошканын түшүмүн жыйноодо. Эгерде жакшылап иштесек, кечке чейин 1,5 гектар жердеги картошканын түшүмүн жыйнап бүтөт. Биздин бригадада 52 жумушчу бар. Биз бүгүн картошка тергени келдик. Ар бирибиз 1300 сомдон алабыз. Бригадада 20дан ашык жумушчубуз бүгүн Манас районуна пияздын түшүмүн жыйнаганы кетти. Пияздын түшүмүн жыйнаганга караганда картошка терген оңой экен. Акчасы да жакшы. Быйыл жалпы облус боюнча 8875 гектар жерге картошка айдалган. Негизинен картошканы бизде Талас району көбүрөөк эгет да. Ошо жалпы аянттын 40-50% Талас району эгет да. Түшүмдүүлүгү боюнча айтсак, былтыркы жылга караганда быйылкы жылы түшүмдүүлүгү жакшы. Мисалы, былтыркы жылы 168 гектарына 168 центнер болсо, быйылкы жылы 170,5 центнерден болуп атат. Учурда бүгүнкү күндө 95% казылып алынды. Азыр ушул казылуу иштери жүрүп жатат. Учурда картошкага болгон баа килограммына 15 сомду түзүүдө. Бегай Масымбаева, Бекжан Жумабек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас району. Сиздер УТРК Талас телеканалы тарабынан даярдалган аймактар программасы менен тааныштыңыздар. Жергебизде тынчтык, өлкөбүздө өсүп өнүгүүлөр болсун. Саламатта болуңуздар.